Boşun takansın. Ири жол кырсыктары, ишке ашпаган коопсуз шаар долбоору, пара алган кызматкерлер. Ички иштер министрлигинде жүргүзүлгөн реформалардан кийинки жыйынтык ушундай. Анын айынан бул мекеме ар дайым коомчулуктун ачуу сынына кабылып келет. Ички иштер министрлигинин дарегине мамлекет башчы да коопсуздук кеңешинин жыйынында ачуу сын айткан. Ар ким өз өзү менен мен сага тийбейм, сен сага тийбейм, унчукпайсыңар, бири-бирине коргойсуңар. Жыйынтыгында коррупционерлер мамлекет кызматта тургандар кармалып айтат. Айрыкча өзүңөрдүн укук коргоо ичиндеги органдагы коррупцияны тазаланбай атат. Бул тармакта реформа жүргүзүү аракеттери өлкө эгемендүүлүктү алган жылдардан бери эле башталган. Бул убакыт аралыгында жол кызматынын аты бир нече ирет алмашты. Башында мамлекеттик автоинспекция эле. Жылдар өтүп жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы болду. Андан соң жол кайгуул кызматы болуп өзгөрдү. Көп өтпөй патрулдук милиция башкы башкармалыгы болгон. Азыркы аталышы патрулдук милиция кызматынын башкармалыгы болуп калды. Бул патрулдук кайгуул кызматы менен жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы деп аталган эки кызматты бириктирүүдөн келип чыккан. Өздөрү мунун натыйжасы ийгиликтерге алып келгенин сыймыктануу менен айтып келишет. Бирок коомчулуктун пикири башка. 30 жылдан бери, 30 дебесем деле 25 жылдан бери бир эле саясий топ бизди башкарып келатат. Ошол саясий топ жараткан системаны ичинде бир нерсе жасоо азыр толук мүмкүн эмес, себептен булар өздөрү контроль кылып турат. Бул биринчисинен, мындай айтканда, вне система инсандар керек да биздин саясий элитабызда. Экинчисинен саясий эрк керек, ошону жасайм деп. Аны тек гана жаңылар гана жаза алат. Азыркы учурда эскилердин башында турган биз эч кандай коррупция менен күрөшүү, реформа жасоо мүмкүнчүлүк эмес. Себептен булар өздөрү жараткан ошол системаны, ошонун артынан аларда да эч кандай буга кызыкчылык да жок, саясий эрк да жок. Бул багытта олуттуу реформаларды жасап, ийгиликтерге жетише алган Грузия мамлекети мисал катары көп айтылып келет. Грузияда эңириде санариптештирүүгө кадам ташталып, видео байкоо орнотуу аркылуу тармактагы жемкорлукту жеңүүгө мүмкүн болгон. 2004-жылы башталган реформанын алгачкы жыйынтыктары 2 жылда эле анык байкалган. 2 жыл ичинде мекемедеги 85 000 кызматкердин 75 000 кызматтан бошотулган. Алардын дээрлик бардыгы жетектөөчү курам. 15 000 адам эмгектенген жергиликтүү мамлекеттик автоинспекция жоюлган. Мекемедеги жалпы штаттык бирдик 26 000 адамга чейин кыскартылган. Ички иштер министрлигинин эң башкы структуралык бөлүмү Ички иштер министрлиги жана криминалдык полиция болуп калды. Патрулдук экипаждар атайын иштелип чыккан маршрут боюнча 24 саат бою тынымсыз жүрүп турат. Алар бардык чукул кырдаалдарга реакция жасашат. Бардык унаалар полиция кызматкерлеринин кыймыл аракеттерин тасмага түшүрүп туруу үчүн камера орнотулган. Жарандарды кармап, сурак алуу иштери бир гана видео техника тарткан жерлерде жүргүзүлөт. Жаңы кадрлар ачык сынак аркылуу тандалып алынган. Талапкерлер интеллектуалдык деңгээли, психикалык туруктуулугу жагынан да тесттен өтүшөт. Иштеп жаткан кызматкерлерге Ички иштер министрлигинин башкы инспекциясы тарабынан ар кандай кырдаалдар уюштурулуп, баралабы, укук бузабы текшерилип турат. Мындай сыноолор болуп турарын билген кызматкерлер терс иштерге баруудан карманышат. Грузиядагы реформанын башкы багыты укук коргоо органдары жазалоочу механизмден кызмат көрсөтүүчү уюмга айланган. Полиция бөлүмдөрү айнектен курулуп, кызматкерлердин кыймыл аракеттери коомчулукка ачык көрүнүп турат. Каттоо кызматын көрсөткөндөр бирдиктүү терезе аркылуу ишке ашырылат. Полиция кызматынын беделин жогорулатуу маянанын кескин өсүүсү менен коштолгон. Андан тышкары социалдык пакет менен камсыздалган. Бул үчүн тармактын бюджетин жогорулатуу талап кылынган эмес. Ал эми бизде баары тескерисинче. Каражат көп коротулат, бирок натыйжа байкалбайт. Мунун себебин эксперттер тармактагы айрым өкүлдөрдүн реформага баргысы келбей жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Эски саясий мун толугу менен кетип, жаңылар келгенде гана жаңы кадрлар келет. Алар бул системаны көрбөгөндөр, бул системага малынбагандар, коррупция болобу же башка жакта малынбаган жаңы нуктагы инсандар келет да, алар ошолордон жаратмандык менен иштейт. Мына азыркы бир үмүт болуп атат, жаңы шайлоо болуп атат. 4 октябрда парламент эгер жаңыланса, анда бир үмүт болот.
Эгер кайра эле 70-80% азыр мурунку шайлоо, мурунку созовдун депутаттары келет, эгер алар отуруп калса, анда дагы эле ушундай дагы 5 жыл кете беребиз. Мамлекет башчынын ачуу сынына кабылган мекемелердин дагы бири бажы кызматы. Бул тармактагы миллиондогон суммалар сол чөнтөктөргө кетип турганын коомчулук маалымат каражаттарында жарыяланган фактылар аркылуу жакшы билишет. 2008 жылы эксперттер иликтөө жүргүзгөндө 5 жылдын ичинде Кытайдан ташылып келген жүктүн көлөмү боюнча айырма 23 миллиард сомдон ашаары аныкталган. Ал кезде бул цифраларга эч ким көңүл бурган эмес. 2017 жылы гана Кытайдан келген импорттагы олчойгон айырмачылыктын айынан коңшу Казакстан бизден чыккан товарларды өткөрбөй коюп, өлкө ири зыянга учураган эле. Ушундай фактылардын айынан бажы тармагына болгон элдин ишеними солгундап, статистика комитети жүргүзгөн сурамжылоодо коррупциялык көрсөткүчтөр боюнча бажы кызматы 1-орунга чыккан. Мамлекет башчы аныктап берген багыт боюнча санариптештирүүгө өтүүнү да кечеңдетип, президенттен жеме укканы да ошондон. Мына бажы системасы, салык системасы ур токмок менен киргизип атышат. Ур токмок менен. Болбаса эң сонун шарт бажы менен салык инспекциясында каражаттар бар. Бажы кызматынын өкүлдөрү мындай айыптоолорго толугу менен кошулбайт. Бул тармак санариптештирүүгө өткөрүлүп, атайын деталдаштырылган план ишке киргенин айтып жатышат. 2019 жылы өткөрмө пункттарда жана бажы тариздөө жайында 500дөн ашуун видео байкоо камералар орнотулуп, түндүк тутумуна кошулган. Анын натыйжасында бажы постторунан сырттан товар алып келүү да кыйла жеңилдей түштү дешет. Ошол эле учурда колу таза эмес кызматкерлерден арылуу максатында текшерүү жүргүзүлүп, мыйзамсыз ишке барган 40тан ашуун кызматкер чара көргөнүн айтышууда. Бажы транзит жол жоболорун мыйзамсыз аяктоо боюнча кылмыштар табылган. Бул боюнча келтирилген зыян 49 миллион сомду түзүүдө. Ошондой эле дагы ушул сыяктуу экспортко санкцияланбаган ырастоо фактылар аныкталып, булар боюнча бүгүнкү күндө ошол 2 факт боюнча Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан 47 мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлерине иш козголду. Коррупция менен күрөш деген сөз көп айтылат, бирок аткарылбайт. Мындай убадалар айтыла берип, элдин аң сезимине ишке ашпаган кыял сыяктуу сиңип калгандай. Анын айынан бул терс көрүнүш менен күрөш өз натыйжасын бербей келет. 2018-19 жылдардын жана 20 жылдын 8 айынын жыйынтыгы менен коррупциялык жана кызматтык кылмыш боюнча мамлекетке келтирилген зыян 13,5 миллиард сомдон ашуун сумманы түзгөн. Анын жарымына жетпеген сумма 5 миллиард 827 миллион сом гана мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн. Бул коррупция менен күрөш өз деңгээлинде жүрбөй жатат дегенди билдирет, дейт президент. Өлкө башчысы Коопсуздук кеңеши тарабынан сунуш кылынган антикоррупциялык иш-чараларды тийиштүү түрдө аткарбаган үчүн бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери катуу тартип жоопкерчилигине тартылганын баса белгилеген. Кадр маселеси дагы бул коррупция менен каршы күрөшүүдө абдан чоң проблемаларды түзөт. Себеп дегенде өзүбүз көрүп атабыз, коррупциянын негизги өзөгү болгон бир 10 чакты министерство, ведомстволор бар. Анын ичинде ошол транспорт министрлиги, саламаттык сактоо, билим берүү, анан дагы ошол коррупция менен каршы күрөшкөн органдардын ичинде дагы тымызын жүргөн коррупциялык схемалар иштеп атканы бүгүнкү күндөн турмушу чалдырып атат. Дал ушундай колу таза эмес кызматкерлердин жемкорлукка байланышкан аракеттери жалпы бийликке сөз тийгизип, элдин аткаминерлерге болгон ишенимин солгундатууда. Шайлоого аттанып жаткан талапкерлердин бири коррупция менен күрөш өз деңгээлинде жүрбөй жатканын айтып, бийликке көө жабууга аракет жасоодо. Бирок коррупция менен шугулдангандарды таап чыгып, камакка алуу мамлекет башчынын иши эмес. Бул үчүн УКМК, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, ички иштер министрликтеринде эмгектенгендер маян алып жатышат. Алар факты таап чыгып, жоопкерчиликке тартабыз десе, жолун тоскон киши жок. Бирок алардын аракетсиздиги жалпы коррупция менен күрөшүүнү солгундатууда. Анын айынан атайын органдардын кайдыгерлиги атайылап жасалган саботажбы деген да күмөн саноолор пайда болгон. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.